Менин суроом Теңиз мырза сизге. Түркиядагы Көз алтын кени боюнча маалыматыңыз бар да? Жооп бересизби же башыңызды ийкеп тура бересизби? Өксүт боюнча бар. Сиз унутуп калып турбайсызбы? Мындай да. Биз азыр күмтөрдү иштетейли, иштетпейли, соттошойлу, алайлы деген вопростор болуп атат да. Бул жерде эң маанилүү маселе бар да. Ошол Көз алтын кенин казган түрктөр компаниясы эч кандай экологияга зыяны жок кылып казып атат. Алардын технологиясына бүт дүйнө таң калып атат. Эч бир мындай зыяны жок. Экологияга да башкага дагы. Ошол жол менен биз күмтөрдү иштетсек, биздин экологияга дагы, элибизге да, жерибизге да эч кандай зыян жок болот да. Ошондуктан мен айтаар элем, буйруса, Алла колдоп, биз утабыз, Кудай кааласа. Ушу утуп алгандан кийин ошол метод менен биз иштешибиз керек. Андай кендерди жаап коюш негиз болбойт. Иштешибиз керек. Бирок жол жобосу менен эч кандай зыян жок методдор бар. Дүйнө эли колдонуп атат. Ошондой методдор менен иштетсек деген ойдобуз. Сиздин оюңуз кандай ушул боюнча? Турцияда өксүттө техника жагынан айтсам, оксидный руды деп коет. Ошол оксидный руды не перерабатывает. Метод технологии, который называется хиплич технология. Руданы, мындай кыргызча жөн жалпак тил менен айтканда, ошо майдалатып, бир жерге жайып туруп, анын үстүнөн реагент менен өтөт. Аякта деле цианид колдонот. Жок, сиз маалыматыңыз жок экен, мен сизге айтып берейин. Түрктөрдө тоннель деген метод менен колдонот. Эмне деген метод? Тоннель, алтынды казып алуу. Ал жерде көчкү болобу, башка болобу, ошол жерде айлап жылдап көчкүдө калып кетсе дагы адамдар ошол жерде чыгып кете турган жаңы технология бар да. Азыркы күндө Көз алтын кенин ошол метод менен колдонуп түрктөр иштеп атат. Биз деле ошондой методго өтсөк деген ойдомун. Эми сизге эле маалыматыңыз жок окшойт. Мен убактым аз калды, ошого мен кабыл айтып кетейин. Бул негизи күмтөрдү биз кыргыз элине кайтарышыбыз керек. Ушундай жаңы технологиялар менен колдонушубуз керек, иштешибиз керек. Биз сотко берсек дагы утабыз. 10-дон 4 чечим бар. Акыркы жолу 1974-жылы чыккан чечим бар да. Ал чечим, урматтуу төрага, мен убактым 10 секунд кошуп коесузбу? 10 секунд. 1972-жылы 10-дон акыркы чечим бар да, 4 жолку чечим чыккан. Именно ошо экология боюнча дүйнө элине кимде ким сотошо турган болсо, жеке ишкер болобу, сырттан келеби, ошол мамлекет тарабына берилсин деген чечим. Ушунун негизинде биз сотко бере турган болсок, биз сөзсүз түрдө жеңебиз. Рахмат.